Эми Алла Таала өзүнүн куттуу Кур'ан-ы Карим китебинде момундарга кайрылып айтат. Дагы бир эң бир жакшы сүннөттөр. Караңызчы. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Азыр ушул маселе өтө элдин арасында көйгөйлүү маселе болуп жатат. Кээ бирөөлөрдүн статусун карасаң чыгарып койгон. Карызы төлөгүлө, карызы төлөбөсөң мындай болот деп. Түшүнөсүң, бирөө бул киши карыз алып бербей жүрөт экен деп. Алла Таала Кур'анда айтат: сен бирөөгө карыз берсең, карыз берген кишиң ушундай бир кыйынчылык абалда туруп калды. Карызыңды төлөйүн деп жатат, бирок мүмкүнчүлүк болбой жатат. Алла Таала айтат: аны бир башка убакытка жылдырып кой дейт. Дагы мөөнөтүн узартып кой дейт. Мөөнөтүн узарттыңыз, бир ай мөөнөт бердиңиз, кайра бере алган жок. 2 ай бердиңиз, 1 жыл бердиңиз. Жана сен карыз алган инсан эч эле жеткирип, арттырып сизге карызын бере албай жатат. Ошол учурда Алла Таала эмне дейт? Ошол берген карыз акчаны сен садака кылып кечип жиберсең, хайрул лакум, бул силер үчүн эң бир жакшы амал дейт. Ин кунтум та'ламун, эгер силер билсеңер. Силер эгер билсеңер, ушул силер үчүн эң жакшы амал. Карыз берген адамыңыз мүмкүнчүлүк болбой жатса, алып койсоңуз, кыстап алып койсоңузчу. Ал чөнтөгүңүзгө турат, же сандыкка салып коюп коесуз, же дагы бир товарга иштетип коесуз, болду. Ал сиздики болбошу мүмкүн. Эртең күнү өтүп кетесиз, калып калат. Бирок садака берип туруп, ошол бир момун мусулманга тапшырып койсоңузчу, ал чындап сиздики болот ал. Ал садака болуп кетти, акыретке өтүп кетти ал. Ал чыныгы сиздин мүлкүңүз болот. Акыретке барганда ошону соогун көргөндө адам баласы ушунчалык өкүнөт дейт. Ушунчалык өкүнөт экен. Ушундай карыздын дагы канчасы бар эле, ошолорду да ушуну кечип садака сизге берип тургам. Садака деп айтпайбыз. Сизге кечтим, жөн эле коюңуз деп, белектеп берип койсом болот эле го. Артынан түшүп жүрүп ошол карызды өндүрүп алып турмун. Ал эми бүгүнкү күндө жок колумда деп адам баласы өкүнөт экен да, ушунчалыкка чейин.